Мен Абдрахманова Заида. 90 жыл. 6 баламның есімін. Өзім іштебеймін, үйде отырам. 6 баламен үйде тұрасыз. 6 баламен үйде отырам. Жолдошым қанша-мынша ошо жұмыс чыгып калса иштейт, чыкпай калса үйдө болуп калат. Кышта үйдө болот. Бакканга жетпейт. Анын үстүнө продукты кымбаттап кеткене дагы аябай эле кыйналдык. Ошо балдардын мектебине дейт, кийим кечесине, тамак ашы. Балдарыңыз канча жашта? Улусу 12 чыгат көзүндө. Андан кийинкиси 8де, 7де, 6да, 3дө, анан 8 айлык. Заида айым жолдошу Ислам менен 3 балалуу болгондон кийин Борборго көчүп келишкен. 2008-жылы башка. Нарындан. Ал жактан канча балалуу болгондон кийин бул жака көчүп келдиңиз? Нарындан 3 балалуу болгондон кийин көчүп келдик буяка. Аякта жумуш, ал жакта үйлөрү барбы? Аякта деген Ал жакта кандай? Кайнымдын үйү бар, эң кичүү кайнымдын. Ошол жакта жашадык. Эки абыз биригип бир үйдө. Андан кийин эми өзүбүзчө жашайлы деп ошо өзүнчө бөлүнүп келдик 2015-жылы. Нарында жашап калууга мүмкүнчүлүк болгон жокпу? Жок. Аякта деле ошо үйүбүз жок, эптеп Россияга барып бир үй алабыз деп нотариус менен договор түзүп бирөө менен. Анан 100 000 сом бердик, 120 000 сом бердик. 120 000 сом берип, калган акчабызды төлөй албай калып, анан акчабыздын да жок, үйдөн да жок калдык да. Үйүңүздөрдү да ала албай калдыңыздар? Үйдү да ала албай калдык. Срогунда төлөгөн жоксуңар, акчаңар күйүп кетти деп койду. Бербей койду. Ошо менен эч жака деле кайрылган жокмун. Анан бияка келе бердик да. Балдарыңыздарды карап бергенге ата энеңиздер же туугандарыңыздар жокпу? Туугандар бар, бирок балдарды карап бергенге алар макул болушпайт чынында. Биз жолдошум экөөбүз 2008-жылы үйлөнгөндө бизге каршы болушкан. Үйлөнбөгүлө, силер бири-бириңерге татыктуу эмессиңер деп. Ошол себептен туугандарыбыз менен катышпайбыз. Менин папам бар, мамам жок. Кичинекейимде ажырашып кетишкен. Папам болсо башка аялы бар, балдары бар, башка семьясы бар. Анда санда барам. Бир жылда бир неберелерин көргөзүп коеюн деп. Атак аяктан деле жардам жок. Кайын журтумдан деле жардам жок, кайнатам жок, кайненем бар. Бирок эми ал киши деле ошо жардам бергенге мүмкүнчүлүгү жок да. Бир кайным бар, анда санда келип кайным жардам берет. Ошо атак өз жүгүбүздү өзүбүз эле тартып келатабыз. Ошо. Каарманыбыз 4-класска чейин эле билим алып, андан кийин үй бүлөлүк шартына байланыштуу окуусун уланта алган эмес. Кичинекей кезимде дагы ошо ата энем ажырашып кетип, мен даже окуган да эмесмин да. 4-класска чейин эле окугам. Андан кийин окууга мүмкүнчүлүк болгонбу? Азыркы убакта кандай документтерди караганда түшүнүш оор болуп калды? Документтерди караганда же ушу балдардын эле окууларында өзүңүздүн кыйынчылык болбойбу? Болот кээде. Кээде болот. Көбүнчө жолдошум жардам берет. Документтердин көбүн жолдошума көргөзөм. Ошо жолдошум жардам берет. Кичинекей кезимде дагы менин жашоом кандай айтсам аябай жакшы болгон жок. Түрткүнчөк болуп, тиякта жүрдүм, биякта жүрдүм, ошентип чоңойдум да менчи. Анан ошо Окуганга мүмкүнчүлүк так эле болбой койду. Болгон жок. Өгөй энелерим бала бактырып коюшту.
ошо кичине кезимде өткөзгөн күнүмдү деле эч кимге айткым келбейт негизи. Аябай жүрөгүмө так калганда эч кимге деле айтчу эмесмин нерселерден башка. Даже жолдошума айткан эмесмин кандай күндөрдү өткөзгөнүмдүчү. Жолдошуңуз экөөңүз сүйлөшүп жүрүп эле үйлөндүңүздөр да? Ооба, сүйлөшүп жүрүп үйлөндүк. Ошондо да ошо силер үйлөнүп алдыңар деп азыркыга чейин керек болсо кайнатам менен күйөө ала берүүрүм керек эмес да. Сиздин да ата энеңиздер каршы болгон. Меники дагы кайын журтум дагы каршы болушкан. Башка кызды алып бермекпиз дешипчи. Меникилер болсо сен колуңда жок адамга турмушка чыккан атасың деп алар жаман көрүшүп. Ошо азыр деле кыйрап деле качпайбыз, бир анда-санда деле барып көрүп коем. Мен негизи бир атам үйрөнөдөн өзүм жалгыз элем. Бир туугандарым деле жок башка. Андай аталаш бир туугандарым, энелеш бир туугандарым бар. Бир сиңдим менен катышам. Аталаш. Мен калганы менен катышпайм. Алар шаарда турушат. Алар шаарда турушат. Балдарыңыздын документтери барбы? Документтери бар, метрикалары бар. Өзүңүздүн паспорт документтериңиз бар, Паспортум бар. Мен ошо жолдошум алып берген паспортту дагы. Эчтеке документим жок болчу, мага ата энем деле ошо даже метрикамды алып беришкен эмес да. Мен чуркап жүрүп, анан метрикамды алып берип, паспортумду алып берип, ушу улуу баламды төрөөрдү. Аз Кудайга шүгүр, балдарым метрикалары бар. Көп балалуу болгон үй бүлөгө борбор калаадан батир табылуусу кыйын. Андыктан 5 күнгөй айылында турушат. Канча төлөйсүз айына? 2000 сом төлөйбүз. 2000 сом айына төлөйсүздөр. Суубуз чыкпайт. Сууну каяктан аласыздар? Сууну кошунаныкынан алабыз. Кошунаныкынан Бекер эле берет, жок, бекер бербейт. Сатып аласыздар. 3-4 айда 1000 сомдон төлөп турабыз. 3-4 айда бир кылып. Председатель менен суу чыгаралы деп сүйлөшүп алсак 35 000 сом дейт. Подключение алган. Оксаташ керек тиги бул деп. Аны бул батирдин эси чыгарып бербейт. Жок, чыгарып бербейт. 3 окуйт. Анан быйыл да бирөө кирет. Ошо 4 окушат дейм. Калганы бала акча барбы? Жок, барбайт. Албай коюшкан. Эмне себептен? Силер деген приезжийсиңар деп. Дачадагыларды албайбыз деп ошентет да. Бул жакта пропискаңар жок? Пропискабыз жок. Кайсыл жактан көчүп келдиңиздер? Нарындан. Нарындан көчүп. Бул жака пропискага туруп аракет кылдыңызбы? Бияка пропискага тургузбайт экен. Анын үстүнө пропискага турганга да үй жок да. Шаардан батир издегенбиз, издесек деген балаңар көп деп албайт экен аяктан. Ошо квартира кымбат. Көп балалуу деп батирлерге киргизбей койду. Ошол үчүн ушакта эле 2015-тен бери ушактабыз да. Жолдошуңуздун барып келип шаардын ичинде иштеген убакыты кандай? Барып келип иштейт. Анан кээде ошол жака жатып иштегенге туура келет да. Жатып иштегенге туура келет. Кээде жатып иштейт, барып келип иштейт. Зайда айым 6 баласына 4800 сом жөлөк пул алат. Бирок ал дагы кыскаруу алдында турарын айтып өттү. Пособие алам 4800 сом алдыны. Алтоно биригип 4800. Алдыны биригип 4800. Анан аны дагы ушул 2-3 айга алгандан кийин дагы эме кылабыз деп атат. Өткөндө жолдошум барып келди, кол коюп. Пособияңарды кыскартабыз, уже 1 жыл алып коюп турсуңар деди да.
бир жыл алып турсаңар, эми силерден башка киши алыш керек, пособияга кыскартабыз деп атат. Ошондо 4600 сом кыскарып 4800 сом. 4800 сом кыскарганда канча болуп калат? Ошондо канча баланканы кыскартабын деп. Ошо полный 6 тонна 4800 алам да. Ошо бүт эле, ошо пособияны чебиз деп атат да. Пособия албай да каласыз. Ошонтип айтышат. Жашоо шартыңыздарды түшүндүрүп көрдүңүздөрбү ал жака? Биз айтканбыз, көп балалуу болсок, жолдошум иштебесе деп анан айтсак, эме деп койду да. Бир жыл алып турсаңар, эми силерден башка деле муктаж адам бар да, алыш керек алар дагы депчи. Бул үй бүлөнүн жашоо шартына күбө болуп келе жаткан кошунасы төмөндөгүлөрдү айтты. Мен бул үй бүлөнү 15 жылдан бери тааныйм. Мен 15 жылдан бери ушул дачада турам негизичи. Анан бунун жолдошу Ислам мен менен тең бала да. 82-жылкы бала. По-моему 82 Анан ошо аябай эмгекчил бала да. Негизи келинчеги да аябай эмгекчил. Мындай, ну вы сами видите, да, вот дети. Каждым годом, когда дети рождаются, у нее нету никакой возможности работать, барып чыгып иштеп келгенге. Мисалы байкушкеде айтат, сактанышым керек деп айтып жүрчү, бирок оказывается вот это тоже не положено, ну по состоянию здоровья, да. Анан жылдан жылга мисалы үчүн ден соолугу кетип атат бул келиндинчи. Ана на улице стирается, муздак сууга чайкайт. Бала көп болгондон кийин кирлери да бат-баттан толо берет дегендей. Анан эшектей иштейт да, мындайча айткандачы. Жолдошу күнү түнү иштеген күндөрүн көрөбүз мына. Как соседка, я могу сказать. Тапканы ушул мына, балдарым жесин, балдарым кийсин, анан каяктан үйгө артат. Нету возможности, чтобы собрать, чтобы дом построить, чтобы несчастный участок купить. Мисалы үчүн, могу жерде бизде азыр бир дача, мына момундай үй менен дача $20 000 болуп кетти да. Каяктан $20 000 ким ала алат? Сиз бул жакта квартирада жашайсызбы же? Жок, мен өзүмдүн үйүмдө жашайм. Өзүңүздүн Өзүмдүн үйүмдө мен ушу 15 жыл мурун сатып алгам. $5,5 000 алгам ал кездечи. Анан азыр уже 20 болду. Мына тетиякта тетигин баары бизге карайт мына. Бүт эле колунда барлар монтип салып жашап атышат. Колунда жоктор мынтип эптеп улап сулап жашап атышат. Квартиранттар да бар бизде көп. Бирок квартирантпы, хозяинбы, это без разницы. Баары бир биз Кыргызстандын жараныбызда турабы. Ал квартирант анан тиги бу деп бөлгөнгө болбойт да. Анан хочется помочь тоже мына. Каяктан мисалы өзүбүздөн деле артпайт. Мен деле 4 балам бар, менден деле артпайт да. Эш жашасыңбы? Балдар деле айтат. Апа үйүбүз болсо өзүбүздүн депчи. Эми болот буюрса деп коебуз, бирок канча аракет кылбайт. Мектепте кандай окуйсуң сен? Жакшы эле окуйм. Кайсы сабактарды жакшы көрөсүң? Бүт баарын эле жакшы көрөм. Чоңойгондо ким болгуң келет? Мен чоңойгондо президент болгум келет. Президент болгуң келет. Бөбөктөргө жардамдашасыңбы? Ооба. Карашып. Ооба. Ушул бала колуна болгон ушул. Сен атың ким? Азаля. Азаля. Канча жаштасың? 5. 5. Мектепке бара элексиң да? Чоңойгондо ким болгуң келет сен? Магазин. Иә. Магазин. Магазин ачкың келеби? Сенчи чоңойгондо ким болгуң келет? Милиция. Милиция болгуң келет. Сен атың ким? Авини. Авини. Сенчи, сен окуйсуңбу? Ооба. Канчанчы класста окуйсуң? 2. 2 класста. Кайсы сабактарды жакшы көрөсүң сен? Математика.